Ыйык элчи Павылдын филиппиликтерге жазган каты. 1-бөлүм. Филиппидеги жыйын башчылары жана диакондор менен биргеле Машаяк Исанын бардык ыйыктарына, Машаяк Исанын кулдары Павыл менен Тиметейден салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге райымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силерди эстеген сайын Кудайыма ыраазычылык билдирем. Сыйынган сайын баарыңар үчүн ар дайым кубаныч менен сыйынам. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Иса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Баарыңар жөнүндө мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер. Баарыңарды Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө. Силердин сүйүүңөр таанып билүү жана ар кандай сезимдалдык жагынан өсө бериши үчүн сыйынам. Эң жакшысын ажырата билип, Машаяктын күнүндө таза жана кемчиликсиз болушуңар үчүн, Кудай даңталышы жана макталышы үчүн, Иса Машаяк аркылуу адилдиктин жемишине артыгы менен ээ болушуңар үчүн сыйынам. Бир туугандар, мен туш болгон жагдайлар жакшы кабар таратылышы үчүн жакшы шарт түзүп бергенин билишиңерди каалайм. Машаяк үчүн кишенделгеним падыша сарайынын бардык сакчыларына жана башкаларга маалым болду. Менин кишендерим Теңир жолундагы бир туугандардын көбүнө дем берди. Алар Кудай сөзүн кайраттуулук менен коркпостон тарата башташты. Ырас, кээ бирөөлөрү Машаяк жөнүндө таза ниет менен, кээ бирөөлөрү ичтардык жана атаандаштык менен жар салып жатышат. Жакшы кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирөөлөрү сүйүү менен жар салып жатышат. Дагы бирөөлөрү болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу үчүн Машаяк жөнүндө таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышат. Анткорлонуп болобу, же чын жүрөктөн болобу, кандай болсо да Машаяк жөнүндө жар салып жатышат. Мен буга кубанам жана кубана бермекчимин. Анткени силердин сыйынууңар жана Теңир Исанын рухунун колдоосу менин кутулуума шарт түзөрүн билем. Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана үмүттөнөм. Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңталып келгендей, мындан ары да жашасам да өлсөм да даңталат деп кайраттуулук менен айталам. Мен үчүн өмүр Машаяк, ал эми өлүм утуп алуу. Эгерде жердеги жашоом үзүрлүү эмгек менен коштолуп жатса, анда кайсынысын тандап алууну билбейм. Мен тигинисине да мунусуна да тартылам. Бул дүйнөдөн кетип Машаяк менен бирге болгум келет. Анткени бул эң жакшы. Бирок калганым силер үчүн пайдалуу. Ишеним жолунда ийгиликке жетип, кубанычка ээ болушуңар үчүн калаарымды жана баарыңар менен бирге болорумду жакшы билем. Ошентип силерге экинчи рет барганымда мен аркылуу Машаяк Исаны көбүрөөк мактай аласыңар. Бирок Машаяктын жакшы кабарында татыктуу жашагыла. Барып силерди көрсөм да, силерден алыс жүрсөм да, силер тууралуу жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен бардык күч аракетин жумшап жатышат деген сөздү уккандай болоюн. Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул алар үчүн өлүмдүн, ал эми силер үчүн куткарылуунун белгиси. Бул Кудайдан. Анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Мындай күрөштү мурун менин жашоомдон көргөн болсоңор, азыр угуп жатасыңар.